Чүркөмдө болуп жаткан окуялар Дүйнө кабарлары 11 каналында кутман кечиңиздер менен. Террорчулардын бутасына айланган Германия бардын кире беришинде жардыруу жасаган адам сириялык 27 жаштагы качкын болуп чыкты. Соңку маалыматтар боюнча жаракат алгандар 12ге жетти. Аларда Багдадтагы жардыруудан 20дан ашуун адам жаракат алды. Жардыруу шаардын шииттер жашаган аймагында болгон. Албетте Түркия кыргыз бийлигине кайрылып бүлөнчүлөргө каршы чараларды көрүүгө чакырды. Түрк министри дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү бул суранычты жерге калтырбаганын айтып, эгер Кыргызстан буга кулак салбаса, Түркиянын Кыргызстанга болгон мамилеси өзгөрө берет эскертти. Мунун баары толугураак алдыдагы мүнөттөрдө. Адегенде Германияда болгон жардыруу тууралуу Бавариянын Ансбахындагы бардын кире беришиндеги жардыруу жасаган адам сириялык 27 жаштагы качкын болгонун, ага Германия 1 жыл мурда качкын макамын бербей койгонун жана ошондой эле психикалык жактан оорулуу экендигин Бавариянын ички иштер министри Йохим Херман билдирди. 27 жаштагы жангечти фестивалга кирүүгө аракет кылган, бирок анын билети жоктугуна байланыштуу кое берилген эмес. Ошол эле замат ал өзүн жардырган. Жангечти асынган баштыкта көп кишини жоктуулугу эсептелген жардыргыч заттар болгон. Ал иш-чара өтүп жаткан аятта жардырылышы толук ыктымал болчу деп айтылат маалыматта. Ансбахтагы барга кире беришиндеги жардыруу болгондон кийин бул райондон 2,5 миңден ашык адам эвакуацияланды. Соңку маалыматтар боюнча жаракат алгандар 12ге жетти. Ал эми өлгөн бирөө жардыруу жасаган жангечтин өзү болду. Германия акыркы күндөрү террорчулардын бутасына алынган айтылууда. Анда бир нече саат мурдараак эле Сириядан келген качкын Ройтлиген шаарында бир аялды өлтүрүп, 2 кишини жарадар кылган эле. Ошондой эле 22 июль күнү теги ирандык улан Мюнхенде соода борборуна кол салып 9 киши наут болгон. Аларда Кыргызстандын элчилиги, Германияда жашаган кыргызстандыктар эл көп топтолгон жерлерге барбоону эскертти. Жаңылыктарда баяндообузду улантабыз. Багдадтагы жардыруудан 20дан ашуун адам жаракат алды. Жардыруу шаардын шииттер жашаган аймагында болгон. Жангечти ишке ашырган жардыруу үчүн жоопкерчиликти экстремисттик өзүн ислам мамлекети деп атаган топ алды. Июлдун башында Ирактын борборунда ири жардыруу болуп, дээрлик 300дөн ашык киши мерт кеткен, жүздөгөн адамдар жаракат алган. Андагы жардырууну дагы ислам мамлекети тобу жасаган билдирген эле. Эми кепти Түркияга бурсак, Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу кыргыз бийлигине кайрылып, бүлөнчүлөргө каршы чараларды көрүүгө чакырды. Түрк министри дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү бул суранычты жерге калтырбаганын айтып, Кыргызстан буга кулак салбаса, Түркиянын Кыргызстанга болгон мамилеси өзгөрөрүн эскертти. Теманы каналдын баяндамачысы Эленора Сагындык кызы улантат. Эленора, айтсаңыз, бүгүнкү күндө кыргыз бийлиги бул суранычка эмне деп жооп кайтарды? Анан деги эле бул Түркия тышкы иштер министрлигинин кайрылуусунда реакциялар кандай болуп жатат? Азырынча ушул Түркиянын тышкы иштер министрлигинин мындай суранычына кыргыз тараптан жооп бериле элек. Расмий түрдө Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул тууралуу ак же көк да дей элек, бирок ошентсе да бүгүн билим министрлиги маалымат жыйынын өткөрүп, албетте бул маселеде эмес, бирок ошол маалымат жыйынынын алкагында Кыргызстанда иш алып барган Сибат кыргыз-түрк лицейлери боюнча жакын арада өзүнчө маалымдама кат болорун билдирди. Негизи эле ушул Түркиянын тышкы иштер министринин кайрылуусуна карата Кыргызстанда пикирлер бир беткей эмес. Ар кандай пикирлер айтылып жатат, алардын бир катарларына токтолуп кетсем. Саясаттануучу Эмиль Жураев аттуу серепчи бул маселеде Кыргызстан өз аймагында эмне кылат жана өз аймагында иш алып барган кайсыл окуу жай болбосун өзү чечим кабыл алыш керек, жана ага сырттан эч ким басым жасай албайт деген оюн билдирди. Анын айтымында кыска мөөнөт ичинде ушул Сибат кыргыз-түрк лицейлери жакшы жетишкендиктерге жетишти жана мамлекет тарабынан кандайдыр бир деңгээлде сый урматка ээ. Ошондуктан бир күндө эле бул жабыла турган болсо дагы бир күндүн ичинде эле же жакын тез арада бул окуу жайлар жабылып калат деп күтпөш керек деген оюн айтты. Дагы бир саясаттоолдоочу Эдил Байсалов дагы бул маселеде өз пикири менен бөлүшүп кеткен. Ал кишинин айтымында ушул башка өлкөнүн Түркиянын бийликтери үчүн жагынуу аракетинде бул эчен жылдан бери иштеп келе жаткан жана өзүнүн жетишкендиктери бар бул окуу жайды бир күндө балталап түп тамырдан бери жоюп салуу абдан туура эмес саясатка жатат. Кыргыз бийлиги буга барбайт болушу керек деген оюн айтты, бирок ошол эле маалда ушул окуядан пайдаланып ушул Сибат кыргыз-түрк окуу жайларына байланыштуу көзөмөлдү күчөтүү керек жана чараларды көрө баштаса болот деген ой менен бөлүштү.
Ал эми жөнөкөй жарандардын пикирлери менен бөлүшө турган болсом, социалдык желилерде бул тууралуу абдан кызуу талкуулар болуп жатат. Бул жерде эң негизгиси белгилеп койчу жагы ушул Кыргызстанда өзүн улутчул деген радикал адамдар албетте түшүнүксүз кайсы философияга сугарып жатканы түшүнүксүз бул окуу жайдын ишмердигин Кыргызстанда эң жакшысы чектеп койгондо эле туура болот деген ойлор менен бөлүшүп жатышат. Бизге маалым, Кыргызстанда иш алып барган бардык бир катар түрк окуу жайлары жана университеттер бар. Анан алардын баары эле ушул акыркы Түркиядагы болуп кеткен окуялардан соң Эрдогандын ушул таптагы саясаты боюнча бирдиктүү пикирде эместей. Ооба, ушул тапта ушул көпчүлүк жарандарда Кыргызстанда иш алып барган кыргыз-түрк окуу жайларынын баары эле гүлейинчилерге жатат жана алардын баарын ушул Гүлейиндин тарапкерлери негиздеди деген кичине катуу ой болуп жатат, бирок чындыгында андай эмес. Кыргызстанда ушул Гүлейинчинин принциптерин карманат, анын идеяларын даңазалайт деген ушул Сибат лицейлери, эсиңиздерде болсо, буга чейин биз статистикалык маалыматты да келтиргенбиз. Кыргызстанда 15 чакты ушул Сибатка тийиштүү кыргыз-түрк лицейлери бар делет, жана бир жогорку окуу жайы бар. Бирок ошол эле убакта Кыргызстанда өкмөт аралык деңгээлде негизде ачылып иштеп жаткан дагы бир жогорку окуу жайы бар, ал Манас университети. Манас университетинин жетекчилиги буга чейинки өткөн жыйындардын биринде ушул учурда Түркияда болуп жаткан окуялар боюнча өз позициясын, турумун билдирген экен. Окуу жайдын ректору Себахаттин Балжы аттуу адам, ректор Эрдогандын саясатын толугу менен колдой тургандыгын жана соңку окуялардан улам, Түркиядагы аскерий төңкөрүштөн улам Кыргызстандагы өзүнө сабак алаарына ишенем, үмүтүмдү билдирем деген экен. Бирок ушул Кыргызстанда иш алып барган гүлейинчилер дейбизби, же болбосо Сибат окуу жайларынын жетекчилиги аларга коюлуп жаткан айыптарды, алар ушундай террористтик негизде ниетте тарбиялайт деген айыптарга такыр макул эмес. Алардын айтымында Гүлейиндин философиясы, принциптери такыр башка негизде. Бул жерде эң негизгиси ынтымактыкты, достукту даңазалоо жана билим алуунун зарылдыгы, жакырчылыктан чыгуудагы билим берүүнүн ордун даңазалоо анын негизги принциптеринен жатат. Ошондой эле так илимдер өнүктүрүү, математика, химия, биология предметтерин терең казып окуу тууралуу айтылган жана бул жерде эч кандай адамзатка каршы кандайдыр бир ойлор, ниеттер жок жана анын эмнеси жаман деген ойлорун айтып жатышат. Дагы суроо, Түркия гүлөнчүлөргө байланыштуу жалгыз Кыргызстанга кайрылып жаткан жери жок. Жакын алакадагы бир катар мамлекеттерге да ушундай кайрылуу жасады жана анын негизинде окуу жайлар жабылып жатат. Ал жактагы бийлик мындай жабууларды эмне менен негиздеп жатышат? Ооба, бизге белгилүү болгондой, Түркия ушундай сураныч менен жалгыз гана Кыргызстанга биринчи жолу кайрылып жаткан жери жок. Буга чейин ушу Түркиянын тышкы иштер министрлиги бир катар өлкөлөргө бул боюнча сураныч талаптарды десек да болот жөнөткөн. Айталы, ушул мурунку өткөн аптада Азербайжанда иштеп жаткан чоң делген жогорку окуу жайларынын бири Кавказ университети жоюлду. Буга чейин ушу Түркия тышкы иштер министрлиги тарабынан ал жакка дагы ушу гүлөнчүчүлөргө карата чараларды көрүү суранычы берилген болчу. Күнү бүгүнкү чейин бул университет эмне себептен жабылганы расмий түрдө түшүндүрүлсө да бир аз бүгүнүк тартып турат. Ошондой эле ушу тапта ушул Грузияда дагы иш алып барган дагы бир лицейди жабуу аракеттери жүрүүдө. Айталы, Батумиде иш алып барган атын атап кетейин, Рифайдин Шахин атындагы лицейди жабуу боюнча ал жактагы генералдык консул, Түркиянын консулу жергиликтүү бийликтерге кайрылып, бул окуу жайды жабуу керектигин, анткени аны Гүлөн каржылайт. Бул окуу жайда балдарды террористтик нерселерге үгүттөө, багыттоо жүрөт деп айтканы бар. Ошентип ушу тапта Түркиянын тышкы иштер министрлиги ага жакын жайгашкан жана ал жакын алакада болгон мамлекеттерге гүлөнчүчүлөрдү куугунтуктоо боюнча кайсы бир деңгээлде көрсөтмө десек да болот, көрсөтмө суранычтарын берип жатат. Рахмат айтам. Аскерий төңкөрүштү уюштургандардын башында турган делинип жаткан түрк ишкери дүйнөдөгү 100дөн ашык өлкөдөгү түрк окуу жайларынын көбүн каржылаган динаятчы Фетхуллах Гүлөнгө карата башталган Түркиядагы аракети тууралуу баарлаштык.
Кайрадан Кыргызстандагы кабарлардан Жалал Абадтын Базар Коргон районунда өмүр бою абакка кесилген Азимжан Аскаровго карата чыгарылган жогорку соттун өкүмүн күчүндө калтыруу талабы менен бүгүн митинг өттү. Чогулгандар укук коргоочуга карата козголгон кылмыш ишинин жанданышына нааразы. Буга чейин жогорку сот Азимжан Аскаровдун иши боюнча буга чейинки 2 баскычтагы соттун чечимин жокко чыгарган болчу. Анан бул ишти болсо Кароо Чүй облустук сотуна өткөрүлүп берилген. Мындай жол менен сот Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин сунушун жарым-жартылай канааттандырды деп айтса болот. Буга чейин бир катар укук коргоочулар жана Аскаровго кыйноолор колдонулуп, анын күнөөсү күч менен моюнга алдырганын айтып келишет. Быйылкы жылдын 21 апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети кыргыз бийлигин Аскаров соттон актап, камактан бошотууга чакырышкан болчу. Аскаров Бишкектеги номер 47 абакта жазасын өтөп жатат. Экрандан алыстамай жок, бир нече мүнөттөрдөн соң төмөндөгү кабарларды тыңдаңыз. Сирияны көздөгөн өзбекстандык жарандар өз жеринде соттолду. Ар бирине 5 жылдан 9 жылга чейин берилди. Курулуш маалындагы жаракат алган же мерт кеткендер үчүн ким жоопту? Жакында эле көп кабаттуу үйдөн кулап кетип жан берген 17 жаштагы жигиттин өлүмү иликтене баштады. Аларда тай боксчу эжесиңдилердин бири Шевченкалар атаандашын жеңди. Беттешүүгө Чикагода жашаган кыргыздар дагы барып мекендешинин сүрөшкөнүн социалдык тармактарда жазып жатышат. Борбор Азия чөлкөмдө болуп жаткан кабарларга да кайрылалык. Өзбекстандын Наманган облусунун соту Сирияга кетүүгө камынган жарандарды 5 жылдан 9 жылга чейин эркинен ажыратты. Мама Юсуф Махмудов аттуу жаран баш болгон 3 адам Орусияда иштеп жүрүп, интернет аркылуу Ислам мамлекет тобунун мүчөлөрү менен байланышып жүргөнү аныкталган. Белгилүү болгондой, кармалгандар Ташкентке келишип, андан ары Сирияга аттанышмак. Тартип коргоо кызматкерлери ушул убакытка чейин алардын интернет аркылуу байланышып жүргөнүн акмалап жүрүшкөн. Соттолгондор дагы өздөрүн жихадчылар экендигин сот процессинде моюнга алышты. Кайрадан Кыргызстанда жаңылыктардан Бишкекте курулуш жүрүп жаткан көп кабаттуу имараттарда куруучулардын коопсуздугу толук сакталбай жатат дешет адистер. Буга дагы өткөн жумада эле болгон. Борбор каладагы Алмата жана Түштүк магистраль көчөлөрүнүн кесилишинде жерде курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн үстүнөн 3 адам кулап кеткени далил. Учурда Чүй облустук ички иштер башкармалыгы курулушчулардын өлүмүнүн себептерин иликтей баштады. Курулуш маалындагы коопсуздук тууралуу кийинки сюжеттен көрүңүз. Аю курулуш компаниясынын куруп жаткан имаратынын 5-кабатынан учуп каза тапкан 17 жана 18 жаштагы куруучулардын иши Чүй областык ички иштер башкармалыгына өткөрүлдү. Бүгүнкү күнү бул окуя боюнча кылмыш иши Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүндө козголду. Азырынча тергөө иштери жаңы гана башталган соң, алардын өлүмүнө ким жоопту экени белгисиз. Айрым маалымат булактарга таянсак, ушул жылдын жарым жылдыгында эле курулуш объектилеринде жалпысынан 69 кырсык катталып, алардын 32си өлүм жити менен аяктаган. Өткөн жылы болсо 59 кырсык катталган. Жалпысынан 83 адам жабыр тартып, алардын 48и бүгүнкү күнү оор абалда. Салыштырмалуу быйыл катталган кырсыктардын жана жабыркагандардын санынын көрсөткүчү дагы былтыркыдан көбүрөөк. Экологиялык жана техникалык инспекциянын кызматкерлери курулуш объектилерин жылына бир жолу текшеришет. Себеби алардын объектилерди каалаган учурда текшерүүгө укуктары жок. Алардын айтымында курулуш компаниялары ишкерлерди алууда алардын тажрыйбасын жана билимин текшерүүсү керек. Ошол маселе көмүскөдө калган үчүн объектилерде ар кандай кырсыктар катталып жатат. Ошондой эле ишкерлердин келишиминде дагы каталар бар. Алар аны жеткиликтүү кылып түзүшпөйт. Ошол себептен өздөрүнүн эмгек укуктарын жеткиликтүү билишпейт. Көйгөйлүү маселе ар бир заказчик, мисалы алсак, заказчик же болбосо застройщик субподрядный организацияларды жалдашат. Субподрядный организациялар патент негизинде гана иш алып барышат. Бул да мыйзам бузуу. Мыйзам боюнча негизи ар бир жасала турган жумушка лицензия керек. Стройка боюнча обязательно лицензия керек. Бул патент менен иштеген өзү эле мыйзам бузуу. Курулуш имараттарында коопсуздук маселеси албетте биринчи орунда болушу шарт. Бирок ага карабастан ар кандай кырсыктарга кабылып каза болгон куруучулар дагы бар. Негизги курулуп жаткан имаратка тегерети атайын тор орнотулушу керек. Кокус иштеп жаткан адам кулап кетсе ошол торго илинип калат. Бирок андай торлор бүгүнкү күнү курулуштарда колдонулбай келет. Бул дагы коопсуздукту сактоодо зор роль ойнойт. Андан тышкары кызматкерлер баш кийим жана кур сыяктуу курал-жарактарды колдонушпайт. Кырсык болгонго чейин коопсуздукту экологиялык техникалык инспекция карайт. Кырсык болгондон кийин ички иштер жана эмгек инспекциялары иштиликтешет.
Курулушта коопсуздук жагдайлары тууралуу кээбизде мамлекеттик техникалык инспекциясынын эмгекти коргоо жана эмгек мамилелери башкармалыгынын башкы инспектору Тимур Текебаев менен сүйлөшөбүз. Кутман кечиңиз менен, Тимур мырза. Айтсаңыз, мына көп кабаттуу имараттардын курууда көбүнчө кандай мыйзам бузуулар көп болот? Ошол туурасында маалымат берсеңиз. Эми бул курулушка тиешелүү мен түшүнгөн боюнча коопсуздук боюнча жагынан сурап аткандарсыз. Көбүнчө деген бул имараттар курулуп жаткан учурларда көбүнчө жанагы элементарный бизде СНИП деген нормалар бар. Бул биринчи учурда курулуп жаткан объектилердин тегерети курчалышы, алардын жанагы жыртык тешиктери жабылышы, бул баягы элементардык коопсуздук немелери боюнча. Ал эми жумушка алынып жаткан жумушчуларга алардын өздүк коопсуздук кийимдери деп аталат. Анда алардын ичинде жанагы каска, коопсуздук ремендери, бут кийим жана башка коопсуздук кийимдери менен камсылдатыш керек. Андан тышкары жумушка алынып жаткан учурда ошол эле жумушчуларга окутуу, коопсуздук эрежелерин окутуу боюнча, жумуш орунда кандай кантип иштеп эрежелерди сактап, ошол боюнча жумуш берүүчү тараптан ошол окуулар өткөрүлүп, кирүүдө да эмес, бул деген андан кийинки жумуш учурунда дагы ошол эрежелерди сактап туруш керек. Тимур мырза, сиз билесиз, жакында эле болгон окуяда 17 жаштагы курулушчу каза болду, биз жогоруда белгилеп өттүк. Эмне үчүн жумушка алып жаткан маалда ушу жашы жете элек өспүрүм баланы алышкан, анан тажрыйбасыз адамдын жумушка алуусу көзөмөлдөнбөйбү? Негизи эгерде 2015 менен жарым жылдык, биринчи жарым жылдык 2015 анан 2016-ны салыштырып келсек, же негизи эле 2015 салыштырып келсек, буга чейин да мындай фактлар катталган, бирок көп эмес да. Азыркы сиз эстетип кеткен учур бул ушул жылга карата бул биринчи факты болуп атат. Сиз айтып кеткендей эле бул туура, жашы жете элек өспүрүмдөрдү оор жумуштарга кабыл алуу болгон бул тыюу салынат. Анан бул факты боюнча комиссия түзүлгөн, комиссия иштеп жатат. Азыр ошол 15 күндүн ичинде анан жыйынтыгын чыгарышат. Ал эми жумушчулардын укугу ошол жаракат алган учурларда, кырсыктаган учурларда кандай сакталат? Ким тарабынан кепилдик берилет? Анан ошол кепилдик берүү дайым эле аткарылабы, же аткарылбайбы деген суроо. Негизи Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык негизи бир кандайдыр бир тыюу салынбайт. Анткени 18 жашка чейин, мисалы үчүн 14төн 18 жашка чейин эмгек мыйзамы тыюу салынбайт, бирок өзүнүн эрежелери бар. Кандай учурларда кайсы жаштагы өспүрүм балдар иштей алат, эмгек мыйзамында толук кандуу жазылган. Ким кандай жоопкерчиликти жүргүзөт, өзүнүн ата энесиби же жанагы попечительдер деп айтылат, же болбосо компетенттүү органдардан жанагы макулдугун алабы, ал жери толук жазылган. Негизи жумуш берүүчү тараптан дагы жанагы өзүнүн ошол жооптуу адамдар, өспүрүм жооптуу адамдардын дагы мойнунда да. Ошол негизи эмгек мыйзамы тыюу салынбайт иштегенге. Алардын иштегени болгону баягы убактысы боюнча кыскартылган. Мисалы үчүн түнкү жумушка киргизүүгө тыюу салынган, командировкаларга чыккан тыюу салынган, 18ге чыкканга чейин. Убактысы боюнча кыскартылган, баягы 18ден өткөн жалпы эрежелерге жатпайт да.
Рахмат сизге. Курулуштагы кооптуу жагдайлар тууралуу кебизди Мамлекеттик техникалык инспекциясынын эмгекти коргоо жана эмгек мамилелери башкармалыгынын башкы инспектору Тимур Текебаев менен баарлаштык. Биз уктуруп улантабыз. Спорт жаңылыктарына кайрылсак, кыргызстандык тай боксчу Валентина Шевченко Америка Кошмо Штатындагы атаандашы тай боксер Холли Холмду беттеште жеңип алды. Турнир 23 июлда Чикаго шаарында өткөн. Бишкекте жашагандар аны жекшембинин таңында көрө алышты. Кармаш 5 раунд менен болгон. Анын жыйынтыгында калыстар жеңишти кыргызстандык кызга ыйгарды. Валентина Шевченко 62 салмактык категориясында кармашта, атаандашы Холм 61 салмакта беттешти. Беттешүүгө Чикагода жашаган кыргыздар дагы барышкан. Мекендешинин сүрөшкөнүн социалдык тармактарга дагы алар жазып жатышты. 28 жаштагы Валентина Шевченко тай бокс боюнча спорттун эл аралык класстагы чебери, бокс жана дзюдо боюнча спорттун чебери. Күндүн негизги кабарларын жеткирүүгө аракет кылып жасадык. Калган кабарлардын бардыгын 11 чекит KG сайтынан да карап туруңуз. Мен Айгерим Жаныкул, эртеңки күнгө чейин сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.